Кыргызстанда акыркы мезгилде дээрлик бардык тармактарда кымбаттоо болуп, азык-түлүктүн, күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы асман чапчыды. Алсак, коронавирус пандемиясы, валюталык курс жана башка маселелер кыргыз базарын баскан кымбатчылыкка таасирин тийгизип жаткандай. Майлар мурун 90 сомдон келет эле, 80 сом, 75тен келет эле. Азыр бизге келиши 131 сомдон келип атат. Өтө кымбатчылык болуп атат. Сахарлардын 60тан келип аткан, эми келишинде 61ден келип атат. 61 сом келди. Сиздер азыр канчадан кошуп атасыздар ошонун үстүнө? 63, 64, 65. 1-2 сом эле кошуп атат экен, Бул качан болду? 1-2 күн мурун эле күнүгө болот. Бул азыр күндөн күнгө көтөрүлүп, негизи жаңы жылдан бери эле азыр баалар кошулуп атат. Товарлардын бардыгына кошулуп атат. Күндөн күнгө. Сом кунун жоготуп, азык-түлүк кымбаттаганы жогорку кеңештеги депутаттарга сезиле баштады көрүнөт. Эл өкүлдөрү эми өкмөттөн азык-түлүктүн, күйүүчү майдын баасын түшүрүүнү талап кыла баштады. Карап турсаңыздар, азык-түлүк коопсуздугу өтө коркунучтуу абалда турат. Мына күндөн күнгө азык-түлүктөрдүн кымбатташы, коомчулукту бир мындай чыңалууга алып келип турат. Мындай коомчулук азыр бүгүнкү күндө мындай коркунучта турат. Мына күндөн күнгө кум шекердин кымбатташы, ундун кымбатташы, суу майдын кымбатташы, кала берсе мына бензиндин кымбатташы. Монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Кеңешбай Тайлаков буларга токтолду. Күндө мен белгилейт элем, негиздүү жана негизсиз баа көтөрүү деп бөлүп алсак болот да. Бүгүнкү күндө баа көтөрүүлөрдүн дээрлик 90% негиздүү. Себеби дегенде 90% негиздүү. Себеби дегенде ошол эле биз өзүбүз мына өсүмдүк майын эле алалы. Россиянын өзүндө 35%га чейин жогорулады. Бүгүнкү күндө Россиянын өзүндө тартыш болуп, Россия менен Украина мамлекети дүйнөлүк күн карама май боюнча 80% контролдо болгон өлкөлөр да. Ал жерде өздөрүндө ушундай жагдай болуп, өздөрү жөнгө кургакчылык жылы болду, пандемия шарты болду, өздөрү жөнгө салуу киргизди. Соода түйүндөрдө мончодон ашпайсыңар деп. Эми аларда, конечно, интервенция бар, азыр бизде интервенция жок болуп атпайбы? Кризистин себеби катары мурдагы айыл чарба министри аткезчиликти атады. Токтогазиев айыл чарба тармагындагы аткезчиликтин көлөмү болжол менен 1 миллиард сомду түзүп, өлкө бюджети ушунча суммадан куру жалак калып жатканын билдирди. Бизде импортерлорго жанакындай контрабандисттерге жакшы шарттар түзүлүп, расмий иштегендерге бүт салыктар төлөгөндөрдү мындай кызып аткан үчүн булардын мындай мүмкүнчүлүктөрү эки башкача болуп калат да. Бизде ушундай азыр бир туура эмес система болуп атат. Кыргызстанда өндүрүп аткан продукция сырткан алып келген импортко караганда биякта конкуренцияны ута албай калат. Сиз ошонун баарын бирок айткансыз да. Муну айткам. Биз азыр мисалы үчүн айыл чарба министрлик тараптан дагы сөзсүз түрдө буудайга, анан малга, Кыргызстанга киргизип аткан импортко НДСти алдырып салыш керекпиз. Ушул эки эле продукцияга азыр алдырсак дагы эттин баасы арзандаганга жакшы шарт түзүлүп берет. Ветеринардык контролду жүргүзгөнгө жакшыраак болот, анткени баары расмий алып келип башташат. Ундун баасы дагы түшкөнгө кичине шарт түзүп берет. Аткезчилик деп калдык. 11 мартта дал ушул аткезчиликке каршы операция учурунда УКМКнын 2 кызматкери жаратылды. Маширап Абдусаломов аттуу жаран башында турган 20дан ашуун киши аткезчилик менен ташылып бара жаткан жүктүн кармалышына каршылык көрсөтүп, курал колдонушту. Алар кылмышты процесстик документтештирүүгө жол бербөө максатында УКМК кызматкерлерине тоскоолдук жаратышты. Ошого карабай, мамлекеттик каттоо номери жок оор жүк ташуучу 6 унаанын экөө чек арадан чыгып кетүүгө үлгүрдү. Чек арадагы аткезчилик маселеси дайым көтөрүлүп турат. Жергиликтүү тургундар өкмөт жана тийиштүү органдар чара көрбөй жатканын айтып, арызданып келишет.